ал кичине бирдемени арабча маселени көтөрүп алып, анан башка жака кетип калганын түшүнүп, орус тилге жабышып калды да. Бир аз адашып кетти. Негизи сиздин пикириңиз кандай? Кандай комментарий бересиз ушул маселе Жөн боюнча? комментарий ал кишиге бербейм, ал өзүнүн пикири. Менин жеке пикирим, ар бир ата эне өзүнүн укугу, атасыны, баласыны, кызыны кантип ат койгонго. Бирок негизи маселе туура эле, эгерде биз өзүбүздүн улутубузду сактай иштесек, улуттук аттарды, салттарды баарын тарбиялап көндүрсөк болот. Бирок муну жогорку кеңештин борбордук трибунасынан эмес, муну биз телевидение, радиодон, улуттук тил комиссиядан, мамлекеттик өнүгүшү менен алып барышыбыз керек. Анан күч менен же тапшырма менен болбойт бул нерсе. Балким мыйзам долбоорун сунуштап кабыл алып, мыйзамдуу түрдө чара көрсө болот беле? Анда мен мындай так айтайын. Төрага айтканда аттарды мына башка улуттун аттарын коюп атабыз дейт. Андан кийин бир туруп эле ошондуктан орус тили менен англис тилди алып коелу дейт. Биз эмне балдарыбызды Петр, Федор деп коюп атабыз, жок? Мухаммед, Салих деп, Марьям деп коюп атабыз. Ал мусулмандарга тийип кетти. Ошону түшүнүп туруп, чын айтканда мен деле ичимден ойлоп атам, эгер өзүбүздүн аттарыбызды койсо жакшы болот. Бирок мен алты неберемден жарым аттары Азирет, Азам мен койбодум, ата энеси койгон, бирок ушундай болуп калды, заман ушундай болду. Ошондуктан бул жерде күйгөнү түшүнүктүү, бирок бул жерде эмес, мындай жол менен эмес да. Буга алып барышыбыз керек. Мына жаш жигиттерибиз, балдарыбыз, кыздарыбыз бала кезден мен кыргызмын деген уран менен тарбиялаш керек да. Ошондо алар чоңойгондо балдардын атына Нурлан коет, Дастан коет, же башка. Эми ар бир ата эненин өзүнүн эрки да. Ар бир ата эне балалуу болом дерден мурун кыздуу же улдуу болордун астынан өзү ойлонсо керек. Мен ушул уулума моундай ат коем, ысым берем дегендей болчу. Эми мен ойлойм, бул ата эне өзү чечиш керек да. Кандай ат коет, арабча коебу, орусча коебу же чет мамлекеттерге окшоп цифраларды коюп алабы, өз эрки да ата эненинчи. Сиздин ысымыңыз эмнени түшүндүрөт? Мааниси? Эми менин атым Алишер деп беркилген. Эми билесиз да, бул жанагы Алишер Наваи деген жанагы болгон, ошонун атына коюшкан деп жанагы алышат. Чоң энеме жаккан экен ошол атты, ошондон койгон экен. Балдарыңыздын аттары кандай, Алишер мырза? Уулумдун аты Абакир, кызымдын аты Асил, кыргызча эле аттар. Чоң рахмат. Ушулга эле толуктоочусу да, төрага мисалы ошол бийик трибунадан ушу кыргыз тили тууралуу маселе көтөрдү. Бирок анын колунда мыйзам долбоорун жазып деле атайын мыйзам кабыл алып, анан кыргыз тилине кам көрө турган деле мүмкүнчүлүк бар болчу да. Бул жөн эле популисттик жарыя болуп калбады? Жок, мен бул жерде эми депутатка жанагы сын пикир айтканга өзүңүздөр билесиздер, болбойт да. Төрагага тем более айтканга болбойт. Эмне үчүн дегенде, төрага бул жагына бир жагына туура эле айтты го деп ойлойм. Эмне үчүн дегенде, бул популисттик айтуу эмес, бул жерде конституциялык мыйзам бар. Конституциялык мыйзам кыргыз тили жөнүндө, эне тилибиз жөнүндө. Ошол жерде бүт баардык жазылган, көрсөтүлгөн. Даже могу сиздер, журналисттер, өзүңүздөрдүн ишмердүүлүгүңүздөрдү кантип алып барышыңыздар керек, канча пайызы кыргыз тилде, эне тилде, канча тили башка тилде болуш керек. Мен ойлойм, биз өзүбүздүн эне тилибизде так билишибиз керек, өзүбүздүн эне тилибизде айтышыбыз керек. Башка мамлекеттерди деле көрүп атпайбызбы? Өзүнүн эне тилге болгон жанагысы. Эми башка мамлекеттер ошо коңшу эле Казакстанды алган болсок, алар бардык жерде казак тили сүйлөнсүн деп талап киргизип койгон да. Бизде андай талаптар жок да, биздегилерге киргизсек болмок беле? Жок, бизде жана бар. Эми талаптар коюлуп атат. Эми акырындап экен. Көрдүңүзбү, бир жолу айтып койду жогорку кеңештин трибунасына. Канча талкуу жаратты да. Эми акырындык менен биз деле ошого келишибиз керек го дейм да. Эми бирок башка мамлекеттерде, Казакстанда, Өзбекстанда жана коңшу мамлекеттерде, түрк тилдүү мамлекеттерде моундай тил боюнча саясат жүрүп атат. Биз ошондой кылышыбыз керек деген жанагыда мен алысмын. Биз өзүбүздүн жана жолубузду тандашыбыз керек да. Өзүбүздүн жолубуз менен кетишибиз керек. Биз эми манастын урпактарыбыз да, биздин тарыхыбыз канча кылымдап жатат. Ошон үчүн мен ойлойм, өнүктүрүшүбүз керек. Глобализацияны эч кандай мындай кача албайсың. Эмне үчүн? Анткени бардык өлкөлөрдө бүгүнкү күндө англисче
мисалы англис тили өтө маанилүү. Анткени мисалы башка өлкөгө барып калсаңыз же мисалы ошол эле биз парламенттен башка парламенттик ассамблеяларга башка өлкөлөргө барып калсак, мисалы мен англисче эркин сүйлөйм. Мен үчүн бул өтө мындай удобный деп айтсам да болот, ыңгайлуу. Эмне үчүн? Анткени мен мага котормочу кереги жок, бул деле акча бир тарабынан, экинчи тарабынан биз бетме бет коллегаларыбыз менен эркин сүйлөшө алабыз любой темага. Кыргыз тилди дагы сөзсүз түрдө күчөтүш керек. Бирок тилекке каршы ушул жеңил бере турган методологиясы бар болсо, бүгүнкү күнгө чейин мисалы мындай ыңгайлуу методология жок болуп атат. Ошол бир жакшы методичка болуп, бизде канча башка ошо улуттар жашашат, туурабы? Казакстанда мисалы жакшы методикасы бар. Бүгүнкү күндө любой башка улуттагы адамдар казакча сүйлөп башташты. Ооба, мунун үстүнөн иштеш керек. Бирок ошол эле учурда тилди бере турган методикасын мындай оңой бергендей жасап, кызыктуу кылып, анан үйрөтсөк, менин оюмча көптөгөн маселелер чечилет. Айсылайым, анан сиздин ысымыңызды ким койгон? Чечмеленишин айтып берсеңиз. Менин атым өзү мындай Айдай сулуу деп коет. Анан атам койгон. Атамдын чоң эжекеси бар болчу эле, анын дагы аты Айсулуу болчу. Ошол үчүн эжекем атамдын эжекесинин элесине, ооба, атамдын эжекесиндей болсун деп ушундай атымды койгон. Өзүңүздүн балдарыңыздын ысымдары кандай? Уулумдун аты Алим, элимдүү болсун деп. Кызымдын аты Даяна, мындай ханышадай болсун деп койгонбуз. Анан ушул жолдошум эңсеп жүргөндө кызым кыздуу болсоң атын Даяна коем деп. Эмне үчүн? Анткени өзүнүн аты Данияр, анан Даяна Данияровна аябай мындай жакшы угулат деп, ошол үчүн ушундай ат койгонбуз. Кичүү кызымдын аты Дария. Чоң рахмат, чоң. Эми бул мамлекеттин саясаты эмес. Мына биздин президентибиз өзү эле айтты, ошол боюнча биз башка тилдерди дагы билиш керекпиз. Ал эми кантип баласына кантип атын коет, ал өзү киши чечет да, өзү ата энелер чечет. Мисалы көпчүлүк бизде кыргыздарда мындай аталарды биз карасак, араптан келген, ошол эле араптан, ошол эле фарси тилден келген, башка орус тилинден келген. Так что эми бул нормальный процесс. Чынында башка тилдерди карасак, мына орус тилди алсак, көпчүлүк сөздөр мындай взаимственно деп коет да, алынган, башка тилден алынган. Англис тилден, немец тилден, түрк тилден ишип бир топ эле бул взаимообмен болот да. Бир тил өзү мындай боло албайт. Себеби биз эми дүйнөдө жашап атабыз да. Ошон үчүн обмен болот. Алмашылуу дайыма эле болот. Эми албетте кыргызча атасак жакшы, анткени кыргыз тил, кыргыз маданияты биздин мойнубузда аманат да. Бирок ар кимдин өзүнүн эркине. Туура айтты, мурдагы спикер да туура айтты. Роналдо коебу, Месси коебу. Бирок негизи кыргыздын аттарын сактасак, маданиятын, тилин сактасак жакшы эле болот. Бирок адамдын өзүнүн эрки болуш керек да. Аны бир таңуулап, бир контенттерди блокировка кылуу жол менен эмес. Анан тил боюнча айтканы мындай проблема бар. Кийинки мезгилдерде мындай жаш муун арасында кыргыз тили өтө деле популярдуу эмес. Билбегендер көбөйдү. Биз экөөбүз деле чала эле билебиз, чын айтканда. Төлөгөн Касымбекке салыштырганда, чоң атларга салыштыргандачы. Ошон үчүн бул аманатты моюнга алыш керек. Бул деген сөз башка тилди билбей кой, сыйлабай кой деген сөз эмес. Орусчаны керек болсо Пушкинде бил, англис тилин Шекспирде бил, кытайчаны үйрөн Либодой болуп, билбем, япончаны үйрөн Ясунари Кавабатанын деңгээлинде. Бирок өзүңдүн тилиңди унутуп калба деген эле маселе болуп атат да. Тилди унутсаң, бул элди унутасың, мамлекеттүүлүк жоголот. Жүрөт го башка элдерде. Өңү биздикинде, бирок аттары башка элдик болуп калган. Кабыгы гана калган да. Ошон үчүн тилге болгон күйгөнүн түшүнсө болот. Бирок жанагындай башка контенттерди блокировка кылбаш керек, кыргызча контенттерди кызыктуураак кылып, дагы жайылтыш керек. Ошол эле.